Биздин каналдын катталуучуларына, жалпы көрөрмандарга Филадельфия кыргыз көчүнөн салам айтабыз. Өз өмүрүн тобокелге салып, элдин ден соолугуна кам көргөн ак халатчан өмүр сакчыларынын бири бүгүнкү каарманыбыз Ош областына караштуу Кызыл Жар айылында 1975-жылы туулган Света эже жөнүндө болмокчу. Света эже Мирахимов атындагы Улуттук кардиологиялык центрде кардиолог, врач болуп иштеп, 2007-жылы Америкага үй бүлөсү менен келип, билимин жогорулатып, азыркы учурда АКШдагы алдыңкы 10 ооруканалардын катарына кирген Чап жана Джефферсонде врач-лаборант болуп эмгектенет. Ал эми жолдошу Таалай байке тез жардам бөлүмүндө фельдшер кызматын аткарат. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү биз сыймыктанган Света эженин маегине бурсак. Саламатсыздарбы, Филадельфия кыргыз көчүнүн көрөрмандары, көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Бүгүн Филадельфия кыргыз көчүнүн командасы мен Айзат коллегам менен көп жылдары Кыргызстанда кардиолог болуп иштеп, Кыргызстандан Америка Кошмо Штатына учуп келип, ошол жакта өзүнүн кесибин алмаштырбай, лабораторияда врач болуп иштеп, бир нече жылы өзүнүн эмгеги менен таанылган Света айымдан интервью алган турабыз. Саламатсызбы, Света айым? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, Света айым? Жакшы, чоң рахмат. Рахмат. АКШга келерден мурда кандай иштерде, кандай кызматтарда иштедиңиз эле? Бишкекте Мирахимов атындагы улуттук кардиология центринде, кардиология центри терапии деп коет. Ошол жерде кардиолог врач болуп иштегенмин. Андан ары экинчи кесибим экономика жагынан дипломум бар. Банкта иштегем, Энексим банкта. Америкага кайсыл жылы келдиңиз эле? Америкага, Филадельфияга 2007-жылы келгенбиз. Үй бүлөбүз менен, жолдошум грин карт утуп алган. 2 балабыз менен чогуу Филадельфияга келгенбиз. Жолдошуңуз менен кантип тааныштыңыз? Ошондой эле бир аз үй бүлөңүз жөнүндө маалымат айтып бербейсизби, Света айым? Жолдошум менен баягы кыргыздарда кыз алып качуу деген бир жакшы улуттук биздин немебиз бар. Ошондой убакта 1993-жылы жолдошум алып качып, бирок биздин ата энелерибиз бири бирин тааныйт эле. Менин апам анан жолдошумдун апасы экөөбүздү тааныштырган. Бирок кандайдыр ал убакта мен сүйлөшүп жүргөн көп жигиттер бар болчу. Анан ал болсо мен, наверное, жетишпей калам деп алып качкан. Анан ошентип турмушка тийип калганмын. Канча балаңыздар бар? Азыр балдарыңыздар окуйбу? Иштейби? Биздин үй бүлөдө 3 балабыз бар. Улуу кызым Бегимай 29 жашта, ал Америкага келгенде 12 жашта болчу. Сент-Жозеф университетин бүтүргөн, маркетолог. Азыр турмушка тийип Нью-Йоркто, Манхэттенде жашайт. Жолдошу ирландец, наполовину ирландец, итальян. Атасы итальян, мамасы итальянка. Экинчи ортончу балам Кемелбек 25 жашта. Чикагода Illinois Institute of Technology деп коет, cyber security боюнча магистр окууну бүтүп, азыр мамлекеттик жумушта Navy'де иштейт, IT cyber security'де. Эң кичүү балабыз Филадельфияда төрөлгөн, 10 жашта, азыр elementary school'да Байел. Сиздин окутуучуңуз? Чоң рахмат ушул маалыматка. Жолдошуңуздун кесиби кайсыл? Кыргызстанда ким болуп иштечү эле? Анан бул жака келгенде ошол кесипти уланып кеттиби же башка кесиптин ээси болдубу? Жолдошумдун аты Талайбек. Кыргызстанда таможняда иштечү. Отдел таможенного контроля деп койчу, начальник отдела болуп иштеген, майор. Анан Филадельфияга келгенде
өзүнүн профессиясы менен жумушка киргенге, наверное, кыйынчылыктарды туудурат. Анан ар кандай жолдорду издейсиң, анан ошондо медицина жагы жакшыраак деп ал жерден Джефферсон университетинен EMT деген окууну бүтүрүп, Emergency Medical Technologies деп коет. Бул жана тез жардамда биздин кесипке айтканда фельдшер деп коет. Ар кандай тез жардам, жүрөгү ооруган адамдардын острый инфаркт менен, эгерде респираторный дистресс деп коет, аба жетишпегенде, эгерде боюнда болгон аял төрөт убагы болсо, анда төрөтүн да принимать эте алат да. Ошондой скорыйда иштеп калган. Бирок азыр 2 жумушта иштеп атат. Бир жумушу Филадельфия международный аэропортто TSA офицер деп коет. Жанагы документтерди текшерип, анан грузду текшерген жерде иштейт. Экинчи жумушу ошол скорыйда тез жардамда EMT болуп иштеп жүрөт. Мен өзүм болсо, өзүм жөнүндө айтып кетсем болобу? Ооба, албетте. Азыркы убакта өзүм CHAP деп коет, Children's Hospital of Philadelphia. Бул Америка боюнча в одной из десятку входит хороших госпиталей, да, балдардын госпиталинен. Анан кийин Джефферсон госпиталинде лабораторияда Medical Laboratory Scientist деп коет. Бул биздикинче врач-лаборант да. Ошол кесипте иштеп келип жатам. Ага чейин частный лабораторияда иштегем. Частный лабораторияда бизден баягы Совет Союзу убагынан келген көп врачтар иштешет. Анткени баягы еврейлер ачкан убагында эмигрировать эткен еврейлер частный лаборатория ачып, ошол биздин Союздан келген врачтардын диплому аккредитацияга жарайт деп, ошол жерге жумушка алып, ошол биринчи медициналык жумуш Филадельфияда ошол жумуш болгон менин жумушум. Андан ары уже немеге кеткенбиз, госпиталга. Жакшы. Бир үй бүлөдө жубайлар экөө тең медикалык кызматкер болгондуктан бир кыйынчылыктарды туудурбайбы? Кандай дейсиз? Жок, кыйынчылыктар туудурбайт. Кайра көп жерлерде, мисалы үчүн, биз экөөбүз аңгемелешип сүйлөшөбүз. Ал өзүнүн күнүмдүк жумушундагы болгон пациенттер жөнүндө экөөбүз аңгемелешебиз. Ал өзүнүн тажрыйбасын бөлүшөт, менден сурайт. Мен өзүм врачтык өзүм билим болгондон, мен мисалы үчүн пациенттин симптомдорун айтканда мен айтып түшүндүрүп берем. Бул пациенттин мындай жактан оорусу болгон, ошон үчүн ошондой симптомдор болуп атат. Биринчи жардам жасаганың ушул туура болду, ушундай деп экөөбүзгө бирибизге жардам болот. Анан врачтар өмүр бою үйрөнүшөт да. Медицина ордунда турбайт. Жаңы диагностикалык оборудованиялар пайда болот, жаңы анализдер чыгат, жаңы дарылар чыгат. Ошолорду биз окуйбуз, экөөбүз изденебиз. Кайра бизге жардам берет. Кээде экөөбүз келишпей калабыз, бирок как орустар айткандай, в споре рождается истина. Экөөбүз көп жерде тескерисинче бири-бириңиздерге көмөктөшүп жардам кылат экенсиздер да. Туура. Көп жерден жардам кылабыз экөөбүзгө. Абдан жакшы. Сиз атайын айтсаңыз, дарыгерлик кесипти сиз эмне үчүн тандап алдыңыз? Эмнеси жагат? Дарыгерлик кесипти биринчиден мага түрткү болгон ата-энем болгон. Менин атамдын давлениясы бийик болчу, гипертоник, стенокардиясы бар, жүрөк ооруйт эле. Апамдын дагы давлениясы бийик болчу. Анан атамдын бир тууган агасы кардиолог, врач болуп иштейт эле. Анан ошону көрүп, үлгү алып, ошого ата-энемдер мага түрткү болгон, ошо врачтык кесипке барганга. Анан көп нерселерди окуйт элем врачтар жөнүндө. Бирок ойлойм, мен апам убагында врач болгусу келчү эле. Анан ошо балдардын бирөөсү врач болсо жакшы го деп, мени ошого даярдаган го деп. Абдан жакшы. Эми сиз медицина тармагында көп жылдан бери иштеп жүрөсүз да. Анан ошол
Кыргызстан менен АКШнын медицинасынын кандай окшоштуктары жана өзгөчөлүктөрү бар? Эң негизги жактан мындай дарылаган, анан пациентти кандай алып барыш керек, көп нерселери окшош. Бирок АКШда айырмачылыгы эмнеде? Биринчиден адамдын страховкасын карайт. Кайсы страховой полиси бар, акчасын карайт. Анан кийин ошого карап туруп адамга жардам жасайт да. Бирок кайсы госпиталь болбосун Америкада, эгерде пациент келсе, ага тез жардамды биринчи жардам беришет. Бирок негизи мен ойлойм, биздин Кыргызстандагы врачтар, алар биринчи бизди эми баягы мектепте үйрөткөндө клятва Гиппократа деп коет, ошого үйрөткөн. Ошол клятва Гиппократа менен биз болсо пациентти биринчи ойлойбуз. Ошондуктан мен ойлойм, биздин врачтар биринчиден пациентти ойлоп, ошо пациентке жардам кылабыз деп ошентип нетишет. Көп жерлерден, мисалы үчүн, баягы лечениеден кандай дарылаганды айтсам, пациент острый инфаркт миокарда менен келди. Аны болсо острый приступун купировать этип, 2-3 күндүн ичинде пациентти больницадан чыгарышат. Эмне үчүн? Биздин больницаларда көп учурда внутрибольничная инфекция деп коет. Ал инфекцияда эмнеси жаман, аябай баягы антибиотиктерге көнүп калган бактериялар. Эң күчтүү антибиотиктерди жасаганда дагы кыйындык менен лечение кылат да. Ошон үчүн кыйын. Алар ошол внутрибольничный инфекцияны пациенттер тезирээк алып калбасын деп 3 күндүн ичинде чыгарышат да. Мен ойлойм, бул туура деп. Бизде Кыргызстанда өзү стационарда 10 күн лечение кылат. Ошол 10 күнүн ичинде эгерде пациент жүрөгү ооруп келсе, жүрөгүн лечение кылгандан кийин больницадагы бактерияларды алып кайрадан оорулуу болот да. Ошонусу жакшы эмес, ойлойм. Бул дагы, наверное, жакшы нерсе, биз алсак болот да, үлгү кылып. Бирок мен ойлойм, азыр Кыргызстанда дагы ошондой тарапта жылып атышат да, ошондой лечение менен. Баягы Всемирная организация ВОЗ деп коет, здравоохранение. Ошонун немелери боюнча лечение кылганга алар дагы умтулуп атышат деп ойлойм. Абдан жакшы айтайын. Эми Америка Кошмо Штаты бул өнүккөн өлкө да. Анан кийин бардык техника өнүккөн, медицинадагы бардык жабдыктар бар дегендей да. Ошондой дагы бул Америка медицинасынын кемчиликтерине мындай баса белгилеп айтсаңыз, кандай кемчиликтери бар? Америкадагы эми кемчиликтери эмнеде? Врачтардын баягы клиническое мышление деп коет биздин врачтарда. Ал клиническое мышление көп баягы врачтын өзүнүн опытынан келет. Анан кийин көп, мисалы үчүн, канчалык пациенттерди көргөн сайын ал өзүнүн мышлениеси, логикасы ошондон опытынан, тажрыйбасынан келет да. Андан биздин врачтар болсо инструментальный диагностикасы аябай жакшы эмес болгондуктан алар көпчүлүктө өзүнүн билимине таянышат да. Америкадагы врачтар биринчи баягы инструментальный жабдыктарга эметишет. Алардын действительно диагностический оборудованиялары аябай бийик даражада жасалган, көп нерселерди жасаса болот. Мен өзүм опытыман айтсам болот. Мисалы үчүн, ковид убагында мен частный лабораторияда иштеп жүргөндө молекулярный микробиологический инструмент деп коет, это BioFire деп коет. Респираторный панель и гастроэнтерологическая панель. Ичинде бир 15 бактерия, 6 вирус. Ошону 1 сааттын ичинде 99% менен, бул чувствительный тест да, ошонун 99% менен бактерия менен вирусту определять этет. Бул эмнеси менен жардам берет врачтарга? 1 сааттын ичинде врач, мисалы үчүн, результатты алат. Кайсы бактерия? Пневмония болсо пневмония и антибиотиктерди сразу назначать этет. Ошол кандай пневмония болсо. Вирус болсо антивирусный терапия деп коет, ошону баштайт. Бул аябай чоң жакшы жардам да. Ковидти да ошол тест менен определять этчү.
blood culture деп коет, ошону да жасачу. Бул кандагы кандай бактериялар, кандай вирустар бар, аны да определять этчү. Мен ойлойм, азыр көбү ошо молекулярный тесттерге жылып атышат, азыр генетический тесттерге и генетический дарыларга жылып атышат. Азыр мисалы үчүн Children's Hospital Филадельфияда жакында эле 2 жыл мурун биз кыз, 14 жаштагы кыз жанагы cell therapy деп коет, лейкемия менен анын лимфоциттарын алып бир лабораторияга жөнөтүшөт. Ошол жерде ал клеткаларды генетически кодировать этет, анан кайра ал пациентке куят. Ал пациентке куйганда бул клеткалар болсо баягы раковый клеткаларды таап, ошолорду пожирать эткенге умтулат да, уничтожать эткенге. Ошондой лечение менен ал кыз вылечилась и азыркы убакта 5 жыл ремиссияда. Мен ойлойм, ушул азыркы биздин жаңы лечениялардын чоң, бийик жетишкендиктери депчи. Абдан жакшы. Бул эми сиздин иш тажрыйбаңыздагы уникалдуу, кызыктуу бир учурлардын бири болуш керек. Анан Света айым, айтсаңыз, бул Америка Кошмо Штатында ар бир адам страховка деп коет, страховка ачып, страховкасы жок, бул жакта дарылануу аябай кымбат эмеспи? Ошол страховка жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, кандай кемчиликтери бар, кандай жакшы жактары бар? Страховка эмне үчүн Америка Кошмо Штатында медицинада деги эле бардык тармакта өнүккөн? Кемчиликтери страховой полистин, наверное, баягы страховой компанияда иштеген специалисттер көбү, мисалы үчүн, мен ойлойм, баягы медициналык тажрыйбасы жок, медициналык билими жок да. Андан алар болсо, мисалы үчүн, врачтар диагноз коюп, лечение назначать эткенде, ошол страховой полисиге таянып обосновать этиш керек, далилдеш керек да. Эмне үчүн мен бул диагнозду коюдум? Эмне үчүн бул, мисалы үчүн, ультразвукту назначать этсем, эмне үчүн бул ультразвукту назначать эттим деп. Ошон үчүн көп учурларда, мисалы үчүн, бизде врачтарда атипичная форма деп коет. Мисалы үчүн, пневмония болсо, пневмониянын симптомдоруна окшош, бирок бул башка пневмониянын түрү. Ал болсо, мисалы үчүн, ошол диагностический обследованияларга эч качан жарабайт. Анан врачтар изденип башка обследованиялар жасаш керек. А страховая компания аны болсо ушул чектеп коет, ошол жерден эле ушул эле обследование жасаш керек, бул обследование жасаганга болбойт деп. Көп учурда ушул нерселер жакпайт да. Анан кийин кээде болсо кайра наоборот перелечивать этип коет. Тоже такая ситуация болот. Это получается, пациент, мен орусчага кетип атам, кечирип коесуңар мени, кыргыз тилден орусчага, орусча көп нерселерден, бизде медицинаны орус тилинде бүткөм да медициналык институт. Ошон үчүн ал убакта кыргыз тилинде жок болчу медицина. Почему они перелечивают? Потому что, например, пациент поступает, у него такая симптоматика, у него такое обследование нужно сделать. Можно было ограничиться ультразвуком, но я назначу, например, медико МРТ, да, магнитно-резонансную томографию. Почему? Потому что со страховой компанией он возьмет больше денег. Это тоже. А в то же время, например, пациент с симптоматикой поступает боли очень сильные, да, они купируют очень сильными обезболивающими. И пациент со временем привыкает к этому обезболиванию. Но в то же время он не жалуется на доктора, потому что ему боль сняли, и он не будет жаловаться на этого врача. И потихоньку он становится addicted, то есть у него привыкание к этому обезболиванию. И со временем он не понимает, что он не может уйти от этого сильного анальгетика. То есть ему очень сложно будет уйти. А как-то временно пациенту доктор помог, он купировал его боль. А на самом деле он не вылечил причину этого заболевания. В чем его заболевание? Этиологию он не смотрит. То есть вот коммерческая сторона, рыночная сторона все-таки в Америке присутствует.
У нас в Кыргызстане больше все-таки доктора, они пытаются помочь пациенту вылечить этиологию, идти от источника, какие-то риск-факторы учитывать, да. Но есть очень хорошие госпиталя в Америке, которые действительно опираются на свои знания и держат свой авторитет. Такие госпиталя, как Children's Hospital в Филадельфии, University of Pennsylvania, я считаю, что очень хорошие госпиталя и очень хорошие доктора. И действительно там они учитывают, что у пациента, как его лечить и в каком направлении двигаться. Ну, может быть, это тоже, мы же без жақшы жаман адам деген бар да. Ар бир өлкөдө биз адамбыз. Анан кийин ар ким ар кандай болот. Бизде деле Кыргызстанда бар болсо керек ошондой врачтар. Мен убагында мен опытым боюнча, тажрыйбам боюнча андай врачтарды жолугуп турган жокмун. Бирок бизде Кыргызстанда деле болушу мүмкүн. Бирок биздин Кыргызстандын врачтары биринчи пациентти ойлойт деп ойлойм да. Мен өзүм биринчи иштеген опытым боюнча. А Америкадагы врачтар, мисалы үчүн, мен эгерде өзүм ата энемди Америкада, Филадельфияда госпиталга алып барып көргөзгөнүмдө, мен өзүм врач болгон үчүн мен билем кандай симптомдор, кандай заболевание. И ошол жерде врач менен сүйлөшкөндө айтам, силер моундай обследование жасадыңарбы, мындай жасадыңар. А менин ордумда башка киши бар болсо, ал болсо врачтын ошол назначениясына макул болуп эле кете берет. А мен билген үчүн ошол жерде айтып, ошол боюнча кеткенге умтулам да. Аябай жакшы, Света айым. Ушундай бир майын чыгарып, кызыктуу айтып бердиңиз баарын. Биздин Филадельфия кыргыз көчүнүн көрөрмандарына, жалпы кыргыз мекендештерге кандай каалоо тилектерди бир айтып кетесиз? Биринчиден рахмат айтайын дедим эле. Бул менин биринчи интервьюм Кыргызстандагы биздин жердештерибизден. Чоң рахмат. Мен аябай сыймыктанам биздин кыргыз жердештерибиздин ушундай өнүгүп, өсүп, жаштар окуп, көп тармактарда экономика, медицина, юриспруденция, баягы магистр деген, доктор деген званияларды алып, биз аларды көрүп, сыймыктанып, ушу биздин Кыргызстандын жарандарыбыз экен деп аларды өгөйгөн сайын мен мисалы үчүн кубанам. Ошондойлорду каалайт элем. Биздин жаштар эч окуп жана окуу дегендей билим алып, анан жакшы кызматтарда иштеп, ошондой эле чоңоюп, өсүп, Кыргызстандын даңгын чыгара берсин дүйнө жүзү боюнча. Чоң рахмат сизге, бүгүнкү убактыңызды бөлүп бизге интервью бергениңизге чоң ыраазычылык. Дагы көп ийгиликтерге жетишебеңиздер. Деги эле бүт медикалык кызматкерлерге таазим. Ар дайым мындай көп ийгиликтерди жаратып, ушундай жүрө бериңиздер. Ал эми биздин Филадельфия кыргыз көчүнүн көрөрмандарына ушул видеого лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Бир кандай бир суроолор болсо жазсаңыздар болот. Света айым ошол суроолорго ар дайым жооп бергенге даяр.